алыш күрөшүнө түзөн түз салым кошкон. Азыр болсо атыңыз ошондо жерде көк кийим чамалбан ийгилик жаратып, ал Пайман Абидинов кийинки баскычка чыкты, куттуктайбыз. Азыр болсо кийинки жуп Мирбек Абдинасир уулу, ал Беш Сары спорт клубунун өкүлү жашыл кийимчен, жана Арабаев жогорку окуу жайынан келген. Бул Кежебай Нарынбай уулу. Азырынча бири-биринин тамырын тартып көрүүнү туура көрүшкөн окшойт. Ылдам чабуулга чыгышкан жок. Негизинен калыстар кийимин да көзөмөлдөп турса жакшы болот эле. Мына чапанын бир аз ылдый тартып койсо жакшы болот. Себеби ошол жерде кошумча ыңгайсыздык жаралат. Кур ары бери жылган сайын булардын чапаны акырындап өйдө көтөрүлүп кетет. Алгачкы 40-50 секунд ошентип артта калып атат. Эсеп сандары болсо азырынча 0-0. Калыс реакция качан жасайт болду экен? Да, 1 мүнөт өттү. Кимди пассивдүү деп табат? Көк кийимченге алгачкы эскертүү берилди. Жана Мирбек Абдинасир уулу алгачкы упайына ээ болду. Өтө динамикалуу спорттун түрү деп айтсак болот. Алыш күрөшүн анткени биринчиден убакыт аз берилет, 3 мүнөт. Анын ичинде 1 мүнөттүн ичинде мына эки тараптан тең ыкма жасалбагандыгы үчүн ошентип эскертүү берилип атат. Бир сыйра кайрадан курларын жакшылап байлап алышсын. Кайрадан команда берилди. Ой, сонун. Бул жерде сол тизе менен өтө жакшы ыкма жасады эле. Бирок бул классикалык түрү болгондуктан, демек бутту кошуу ийди деп эсептелди. Негизинен улуттук белбоо күрөшүндө бул ыкма өтө бааланат. Ал эми азыр бул жерде бул аракет упайсыз калды. Кайрадан мына тизе ыкмасын колдонгонго аракет кылды эле. Бирок эки балбан тең бири-бирин көтөрүп кете алган жок. Балбандардын деңгээли кадимкидей купулга толуп атат. Баары мына азыр сол тизе керемет. Таза жеңиш. Кандай сонун. Мына бул чабуулду көргөндө арманда, көрбөгөндө арманда деп айтсак болот. Кенжебай Нарынбай уулу Азамат керемет. Мына бир көрмандардын демек көңүлүн көтөрдү деп айтсак болот. Кийинки чакыруулар Сапанов Роман Десалов, Жомартбек уулу Азизбек Бакир, Даярдан Турсун